Шейх, суроо. Эки адамдын башы бириксе эле байлык жөнүндө сөз кетет. Мен иштеп атам, тытынып атам, бирок мага байлык жукпады, мен байыбадым. Шариятта буга жооп барбы? Шариатта бардык нерсеге жооп бар. Бул нерсени Аллах Тааланын бербей ачыткан сыры, бир чоң сыр бар да. Аллах Таала Куранда айтат: "Эгер биз каалай турган болсок, силер жашап аткан үйүңөрдүн төбөсүндөгү чатырын алтындан кылып бергенге дагы дайынбыз" дейт. Бирок силер сурап аткан нерсени бере турган болсоң, сен мен жакшы көргөн кошунаңды, досуңду, көчөдө кетип бараткан мен жакшы көргөн кулумга сен зулумдук кыласың дейт. Мына ошондуктан улам сен жерде бузукулук кылбашың үчүн мен бербей жатам дейт. Андыктан сыр эмнеде? Сыр адамдын жан дүйнөсү ошол байлыкты көтөргөнгө дайын эместигинде. Эгер адамдын көкүрөгүнөн ошол нерсеге дайын болсо, эртең нафсысыны ошол учурларда кармай алам дей турган болсо, көкүрөктөн дайын болсо, Аллах Таала бере берет. Өзү айткандай, биз адам баласыны жашоо башталгандан берип келаткан рызкыда эч нерсе кемип кеткен жок дейт. Ошол силердин колуңардагы теменени же болбосо ийнени деңизге малып алып чыксаңар канча кемисе, биздин мүлктөн ошончолук дагы кемиген жок дейт. Демек, сыр адам өзү дайын болуш керек.